Тарифул хақиқа. Ал-хақиқату лафзун урида бихи ма вудиа лаху. Демек, хақиқат не екен? Бұл лафз болып береді екен. Қандай лафз десе, қайсыл маниге қойылған болса, ошол лафз. Ошол маниси ирода кылынган болса, анда хақиқат болып береді екен. Вудиа лаху дегенде не чыгып кетти? Bizde tarifte daima muhtar azatlar болады. Çıgara турган нерселер болады. Жамия мани болуш керек деп айтканбыз го өткөн күнү эмелерде. Демек не чыгып кетти? Вудиа лаху дегенде вада болуш керек деп айтып атпайбызбы? Мында не чыгып кетет экен? Вудиа лаху дегенде неме мухмал чыгып кетет. Чай деген нерсе чайга коюлган. Пай деген нерсе бир маниге коюлган эмес да. Анан голат, мисалы үчүн адашып айтып алдыңыз. Могуну мисалы үчүн не кылып алдыңыз? Карандаш деп алдыңыз, ручканы. Бұл дағы шығып кетеді. Анкен бұл карандаш деген бұл маниге қойылған емес. Карандаш моға қойылған да. Жүресіздер бі? Так. Анан вудиа лаху дегенден, лаху деген қойыттан ме шығып кетеді? Мажаз шығып кетеді. Анкен мажаз бұл маниге қойылған емес та. Жүресіздер бі? Маудуун лаху бол есептеледі. Гойрул маудуун лаху бол есептеледі. Ошол мухмалыңыз, галатыңыз, мухмал менен галатты айттык да. Мухмал менен галат дегенибиз ла юсафу бил хакикати ва ла бил мажаз. Бул хакыйкат деп та айтпайсыз, аны мажаз деп та айтпайсыз. Анткени хакыйкат же болсо мажаз болуш үчүн не болуш керек? Вада болуш керек. А бирок бул жакта андай эмес. Галаты дегенде беркине галат эмес. Адаш хата деген. Кал асади лил хайванил муфтарис. Мисалы үчүн асад деген сөзүбүздү хайван муфтарис маниси өзү асад хайван муфтариске коюлган. Эми ошол асад ошол эле мааниде колдонула турмусок, анда эмне болуп калат? Хакыйкат болуп калат. Ва салати лил арканил махсуса. Намаз деген сөздү эмне кылабыз? Белгилүү рүкүндөргө коебуз. Мисалы үчүн азыркы намазыбызга коебуз. Биякта ма вудиа лаху дегенди караңыздар. المراد بالوضع تعيين اللفظ للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة أيتقامس فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فواضع لغوي أي مشل تعيين qaysi taraftan болушу мүмкүн? Бир лапсы бир мааниге тайын коюу деп атпайбызбы? Ошол коюу лугавийлер тараптан болсо эмне болуп калат экен? Анда ваду лугави болуп эсептелет экен. Ва ин кана мин аш-шариа, шариат тараптан боло турган болсо. Мисалы үчүн шариат лугатта салаттын мааниси эмне? Дуа деген мааниси. Эми жалпы ашармалган мааниси. Болбосо атыф деген маанисинен айтышат. Муну шариат келип не маани өзгөчө башка бир мааниге колдонуп, азыркы белгилүү бир намазга колдонуп койду да. Демек анда эмне болуп калат экен? Фавадун шар'ий болуп калат. Бирок ошол намазыбыздан эгерде азыркы намаз салаттан намазды максат кыла турган болсок, эмне болуп калат? Хакыйка шар'ия мажаз лугави болуп калат. Лугат тараптан мажаз болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Мажаз болуп калат. Бирок шариат тараптан хакыйка болуп калат. Ва ин кана мин кавмин махсусин, эгер белгилүү бир мына коомдон боло турган болсо, фавадун урфин хас, анда ваду урфи хас болуп эсептелет. Бул кандай? Мисалы үчүн нухаттар файлга өзүнчө неме кылып истилах койгон, муптадага өзүнчө истилах койгон, мустад элеге өзүнчө истилах койгон. Түшүнүңүздөрбү? Файлдын мааниси биякта башка, ал эми акыйдадагы мааниси файлдын мааниси башка ан жакта. Мисалы үчүн ошондой кете берет да. Анда эмне болуп калат экен? Фавадун урфи хас. Урфи болуп атат. Урфи дегенде истирахи болуп атат. Анан бирок кандай? Истирах хосун би ахли хадал фан. Мисалы үчүн бул балагайларга гана тиешелүү болот, бул нахвилерге гана тиешелүү болот да. Ва илля фавадун урфи наамун. Же болсо анда белгилүү бир махсус болгон коомго тиешелүү болбосо, ошол тараптан коюлбаса, мунун немеси койгондору кишилери белгисиз болсо, анда эмне болуп калат экен? Ваду урфи аам болуп калат. Урф аам болуп калат. Бул кандай? Мисалы үчүн дабба деген сөз бизде өзү эмне жерде сойлоп жүргөн немелерге колдонулат эле. Бирок аны эмне кылып койгон? Төрт буттап баскандарга колдонуп койгон да. Демек эмне болуп калат? Ваду урфи кийин өзүнүн мааниси эмне болуп калган болот? Жерде сойлоп жүргөндөргө колдонгон да, кийин төрт буттап баскан, мисалы үчүн ат эшектерге коюлуп калган. Дабба деп. Түшүнүңүздөрбү? Дабба деген. Демек эмне болуп калат экен? Ваду урфи аам болуп калат. Хукмуха, хакыйкаттын өкүмү кандай? Хукмдан максат эмне деп айтканбыз? Кайтара беребиз. Ал-афару фариту биш-шей. Мунун өкүмү кандай десе, вужуду ма вудиа лаху. Вужудтан максат субут деп жазып коюңуз. Демек эмне экен? Субут деген маани. Хукмуху субуту ма вудиа лаху. Демек эмне болот экен? Хакыйкат. Кайсы мааниге коюлган болсо лафз, ошол мааниси сабит болот экен. Ошол маани максат болот да. Түшүнүңүзбү? Ошол маани максат болот. Мейли ошол хос болсун, ма вудиа лаху дегенден мааниси эмне болот? Ма вудиа лаху мааниси эмне? Ал-ма'на ал-мавду болот. Маана болот. Ал-ма'на ал-мавду лаху болот. Түшүнүңүздөрбү? Субуту хукмуха вужуду да максат субут деп айттык. Субуту ал-ма'на ал-мавду'i лаху да. Түшүнүңүздөрбү? Ма вудиа лаху мааниси эмне экен? Кайсы мааниге коюлган болсо, ошол маани сабит болушу.
Мейлі ошол маанаңыз не болушу мүмкүн? Кейде хос болушу мүмкүн, кейде ам болушу мүмкүн. Кейде хос болушу мүмкүн, кейде ам болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кандай? Жаа Зайдун ибну Бакрин деп айтсак. Демек, Бакырдын уулу Зайд келди деп айта турган болсок. Бунун хакыйкый мааниси кандай? Ибну Сульбиге айтылат, өзүнүн немесинен, өзүнүн негизи баласына. Бирок мажази мааниси эмне деп айтылат? Хафидке, небереге дагы ибн деп айтылат. Түшүнүсүзбү? Демек, бул жакта эмне болуп атат? Жаа Зайд ибн Бакринден, эгерде сиз хакыйкый маанисин Ибн Сульбиди максат кыла турган болсоңуз, анда хакыйка ана эмне болуп калып атат? Зайд болгондуктан эмне болуп калып атат? Хос болуп калып атат. Хос болуп калып атат. Анткени Зайд эмне болгон? Хосун айынга кирген да. Демек, хакыйка болуп атат. Биринчиден, эмне себептен хакыйка болуп атат? Ибн Сульбиге колдонуп атабыз. Анан хосо болуп атат, кайсы тараптан? Анткени бир фарт болуп атат да. Айын болуп атат. Эми аамга мисал алып келе турган болсок, жаа ауладу Халид деп айта турган болсок. Мисалы үчүн Халидтин уулдары келди деп айта турган болсок. Бул жакта ауладтан эгерде Сульби немесинен, өзүнүн немесинен, уругунан бүткөн балдарды максат кыла турган болсок, хакыйка болуп калат. Эми аам болгон тарабы эмне болуп калып атат? Бул жакта аулад болуп, сыйга неме менен келип атат да, жам менен келип атат. Демек, ошол тараптан эмне болуп калат экен? Аам болуп калат экен. Хосан кан ау ааман деген ошол. Түшүнүсүзбү? Тарифул мажаз, ал-мажазу лафзун урида бихи гойру ма удиа лаху. Демек, кандай экен мажаздын немеси, мааниси? Лафз дейт. Кандай лафз десе, урида бихи. Ушул лафздан эмне максат кылабыз? Лафз кайсы мааниге койгон болсо, ошону максат кылса хакыйка болмок. Бирок лафз хайван муфтариске, асад хайван муфтариске коюлган. Бирок асадтан хайван муфтарис эмес, рожул шужааны максат кыла турган болсок, эмне болуп калат экен? Мажаз. Гойру ма удиа лаху деген ушул болуп атат. Гойрул маана ал-мавдуи лаху да. Койдуган маани максат кылынбайт. Ошондой болсо, анда эмне болуп калат? Мажаз болуп калат, бирок шарты бар. Кандай? Ли мунасабатин байнахума. Экөөнүн ортосунда мунасаба болуш керек. Маана хакыйкый менен маана мажаздын ортосунда, экөөнүн ортосунда мунасаба деп коет. Мунасаба алака тактап айтканда, алака. Кээ-бирки алымдар бул жакта мунасаба деген кээ-бирки шейхтер мушабаха деп койгон, мушабаха деп койсок туура эмес болуп калат. Түшүнүсүзбү? Бул жакта эмне деп айтат экенбиз? Алака деп айтат экенбиз. Алаканын эки түрү болот бизде. Мушабаха болот, гойру мушабаха болот. Алака эгерде мушабаха болуп турган болсо, балагада келгенде, анда эмне болуп калат? Истиара болуп калат. Эгерде гойру мушабаха болуп турган болсо, анда эмне болуп калат? Мажаз мурсал болуп калат. Түшүнүсүзбү? Истиаранын түрлөрү бар, тасрихи, макния, мажаз мурсалдын биринчи куллия, жузия дегендерге төрөт. Махаллия, халия деп. Түшүнүсүзбү? Демек, ли мунасабатин деген максат эмне экен? Ли алакатин байнахума болуш керек. Анан бул жакта дагы бир койут бар. Ма qarinatin mani'atin min iradati al-ma'na al-haqiqi деген сөз керек. Сөзсүз түрдө. Ал келбесе бул болбой калат. Түшүнүсүзбү? Ал келбесе болбой калат. Эгерде ли мунасабатин деп эле кое турган болсок, бизде тиякта балагада келген кинаяга окшош болот. Биякта келе турган кинаяга окшош болот мааниси. Анткени кинаяда деле эмне кылат? Итлaqul malzum ва iradatul lazim деп кирет. Малзумду айтасыз дагы, бирок андан эмнени максат кыласыз? Лазимди максат кыласыз. Бирок сиз малзумду дагы ирода кылсаңыз боло берет. Тыйбайт, ал коринаңыз тыйбайт. Бирок бул жакта мажаздын айырмасы эмне болуш керек? Корина керек, ал корина эмне болуш керек? Мажаз немени хакыйкый маанини тыйып кое турган корина болуш керек. Буга мисал кандай? Раайту асадан яхтубу алал минбар деп айта турган болсок. Демек, мен асадты көрдүм деген. Асадты көрдүм деген бул хак немеге да кетиши мүмкүн, хакыйкый же болбосо мажазиге да кетиши мүмкүн. Бирок яхтубу алал минбар дегенибиз. Мисалы үчүн бул жакта раайту рожулан дегенибизде эмне болду? Же болбосо раайту асадан юqatilu bis-sayfi деп айта турган болсок. Кылыч менен согушуп аткан арстанды көрдүм десек, юqatilu bis-sayfi бизде эмне болуп берет? Карина болуп берет. Карина ал хакыйкый маанини ирода кылуудан тыйып коет. Анткени асад, хакыйкый асад кылыч менен согушпайт да. Же болбосо минбарда хутба кылбайт да. Ал ким? Адам кылат, рожул шужа кылат. Демек, ошол карина болуп берет. Түшүнүсүзбү? Карина маания болуш керек. Хакыйкый мааниден тыйып кое турган карина болуш керек. Андай болбосо мажаз болбой калат. Так. Түшүнүсүзбү? Мунасаба деген мааниси алака. Алака кеде мушабаха болот, мушабаха болсо истиара болот, гойр мушабаха болсо мажаз мурсал болот. Анан ли мунасабатин байнахума деген сөзүбүздөн эмне чыгып кетет? Hazır, тамаша чыгып кетет. Мисалы үчүн бир нерсени бир башка бир мааниге колдонуп кое турган болсоң, экөөнүн ортосунда эч кандай байланыш жок. Ал чыгып кетет. Түшүнүсүзбү? Тактап айтканда, мажаз болуш үчүн эки нерсе, үч нерсе шарт кылынат. Биринчи эмне болуш керек экен? Маанини коюлуп баган маанини максат кыласыз. Башкача айтканда экинчи маанини максат кыласыз.
Экинчи шарты мунасаба болуш керек, хакыйкый менен мажази маанисинде. Үчүнчү шарты эмне болуш керек? Карина болуш керек. Карина. Түшүнөсүзбү? Кал асади ли рожул. Карина дегенде ошол арстан кылган нерсени кыла отурган сыфат алыш керек. Жок, карина деген далил деген. Карина деген далил деген. Далил кандай болуш керек? Далил ошол хакыйкый маанини ирода кылуудан тыйып кое турган далил болуш керек. Карина сарифа деп коет. Же болбосо мания деп коет. Так, биякта азыр бир неме жазып коеюн. Бизде муштарактын каринасы бар, анан сабак бүткөндө айтабыз. Анан мажаздын каринасы бар. Ошонун фаркын айтабыз иншалла. Так. Кеттик. Hukmuhu majazın hükmü qanday dese, subut mastu'ira lahu. Mastu'ira lahu деген маанисин эмне болуп атат? Al-musta'ar lahu дегенде al-ma'na al-ghayru al-mawdu lahu болот. Коюлбаган, кайсы маани ирода кылынган болсо, ошол маани сабит болот экен. Хосан кана ау аман. Мейли ошол мааниңиз экинчи мажази мааниңиз хос болсун, же болбосо ам болсун. Демек хакыйкат кээде хос болот, кээде ам болот. Мажаздар кээде хос болот, кээде ам болот. Түшүнөсүзбү? Ошондуктан айтканбыз да, бул хакыйкат бул аксамдар бири-бирине. Таксим не деп айтканбыз эң башта? Сабак таксим бул иатибари болуп эсептелет. Бир эле нерсе хос болот, бир эле нерсе эмне болуп калат кайра? Жок. Бир эле нерсе хос ам боло албайт. Бир эле нерсе бир аксамдын ичинен бирөө болот, бияктан бирөө болуп кетет деп айтканбыз. Хос болсо мажаз болуп кетет, же болбосо мындай болуп кетет, зохир болуп кетет, кете берет да. Бирок биринчи бир эле неменин ичинде, таксимдин ичинде эки боло албайт. Так. Subut mastu'ira lahu khawsan kana aw aman. Am качан болот? Эгерде ам шарты идактарана бихи ма ядуллу, же болбосо ма юфидул умум. Умумдукту түшүндүрө турган лафздар келе турган болсо, кул деген сөз, же болбосо алиф лам истигрокия боло турган болсо, же болбосо жами' деген сөз келе турган болсо, ошондой келсе анан умумдукту түшүндүрөт. Түшүнүсүзбү? Бул мажаз болуп калгандыктан гана умумдукту түшүндүрбөйт. Бул шарт тиги ход немеде хакыйкатта дагы бар, мажазда дагы бар. Эгерде сыягыл умумдан болсо, хакыйкат болсун, мажаз болсун болуп калат, ам боло берет. Эми бул жакта мажазга мисал алып келе турган болсок. Бияктан бир эми бүгүн негизи доскага жазбадык, бир жазып коёк, а? Тиги жанагы хакыйкаттын хос анан ам болгон немесин түшүнүсүздөр да. Ибн дегенде Ибн Сулби боло турган болсо, эми мажазды неме кылабыз? Ал-мажаз. Ал-мажаз. Доскадагыларга көрүнөт атабы мындай. Al-majaz. Же сиз мына карап турасызбы, могу телефондогулар биякта көрүп аткандар бар да, мынтип. Көрсөтүп турсаңыз. Так. Al-khos. Al-khos. Al-am. أو لامستم النساء. Так. لا تبيعوا الصاع. تبيعوا الصاع بالصاعين. صاعين. Карайбыз, муну татбик кылабыз, практика кылабыз. Демек, биз мажаздын мааниси белгилөө. Экинчи маанинин башкача кылган, экинчи маанини ирода кылуу. Эми бул мажаз кээде хос болот дедик, кээде эмне болуп калат, кээде ам болот дедик. Хоско мисал алып келе турган болсок, аула мастум мин ниса дегенде. Ламыстан бул жакта максат эмне максат кылынат? Жима максат кылынат. Демек, жима максат кылынат. Бул өзү хакыйкый мааниси эмне болуш керек? Мас болуш керек, карма болуш керек. Демек, мунун мажаз болгон тарабы кайсы болуп атат? Мында биз мени максат кылып атабыз? Жима болуп калып атабыз. Бул хакыйкый мааниси эмне болгон? Бул так, мажази деп коёк. Маана мажази бул мажази. Бул боло турганбыз, хакыйкый мааниси болсо ал-ламс, же болбосо мас десес болот. Хакыйкый. Хакыйкый. Мажази мааниси эмне болот? Жима болуп калат. Эми жиманын мааниси бизде хоспу же амбы? Хос да, белгилүү жима. Түшүнүсүзбү? Демек, ошол тараптан эмне кылып атат? Хос болуп калып атат. Эми мога келе турган болсок, ла табиу соа би соайни. Сырткы мааниси, зохир мааниси эмне болуп атат? Демек, со деген бизде идиш, мындай бир челек деп коелу. Бир челекти эки челекке сатпагыла деп атат да.
Демек сырткы мааниси неме болуп калат? Со. Неме идиш деген нерсе. Бирок мунун негизги неме мажази мааниси кайсы болуп калат? İçindeki ölçümü. İçine ушуга идишке тартыла турган нерсе, идиш менен өлчөнө турган нерсе. Демек анда бул мажаз болуп калат, итлакул махал ва ирадатул хал болуп калат. Демек не болуп атат? Итлакул махал. Махалды айтып атат. Махал кайсы болуп атат? Со болуп атат. Идишти айтып атат. Анда эмне максат кылынып атат? Ма яхуллу фихи. Ушул идишке кире турган нерсени максат кылынып атат. Ва ирадату не болуп атат? Ирадату ал-хал. Түшүндүрбү? Ал-хал таштит менен. Халды максат кылынып атат. Халды максат кылынып атат. Эми бул жакта ас-со деген алиф-лам менен келип атабы? Мында максат не болуп калат экен? Ал-хал максат болуп калат экен. Хал максат болуп атат. Мажаз кайсы тараптан болуп атат? Биз сону айтып атабыз да, бирок мен максат кылып атабыз, махалды максат кылып атабыз. Демек бул мажаз мурсалда келет. Итлакул махалия ва иратул халин. Махалия халия болуп калат. Демек бул мажаз болуп атат. Мажаз. Эми мунун аам болгону кайсы тараптан болуп атат десе, не болуп атат? Ас-со деген сөз келип атат. Ас-со алиф-лам менен келип атат. Алиф-лам истигрокия болуп атат да. Демек умумдук кайсы тараптан? Ушул тараптан келип атат. Ошондон биз айтканбыз, хаусан кана аваман ида иктарана бихи ма юфидул умум. Умумдукту түшүндүрүп келе турган, умумдукту түшүндүрө турган нерселер келе турган болсо, ал кайсы болуп атат? Бул жакта алиф-лам болуп атат. Бул жакта ас-со дегендеги алиф-лам болуп атат. Түшүндүрбү? Түшүндү? Хаос мааниси түшүндү? Бул жакта ламастын истимал деген мааниде алып калат. Мажаз зиманидечи. Мажаз зиманидеги шарттын бирөөсү табылыш керек дедик. Ошондо бул жерде кайсы шарт табылды? Мунасаба болуш керек. Анан не болуш керек? Карина болуш керек. Карина болуп атат. Анткени биз немеден ламстан бил иттифак байнана ва байна шафиия ла яжибул гусун. Ламст менен. Биз менен неме аларда неме болот? Аларда неме дарат бузат. Бирок бизде бузбайт. Бирок бил иттифак жима, алдагы жима деп максат кылат. Жима менен гусул важип болот. Бизде эле жима менен гусул важип болот деп айтабыз. Түшүнсүңөрбү? Анан үчүнчүсү кайсы болду? Так, үчүнчүсү гойру маана неме ал-маана al-mawdu' lahu болуп атат да. Өзү коюлган мааниси кайсы болуп атат? Ламс болуп атат. Бирок бул жакта эмне болуп атат? Жима максат кылынып атат. Биринчи шарт ушул болуп атат. Мунасаба экөөнүн ортосу. Бул дагы ламс, тиги ламс махсус болуп эсептелет. Өзгөчө ламс болуп эсептелет. Бул болсо, демек карина болуп эсептелип атат. Тариф ас-сарих. Бул жак түшүнүктүү болду. Хос болгонун сүрөтү, аам болгонун сүрөтү. Бул жакта дагы бир кошумча, бул жакта ла таби'у ас-су'a bis-су'айни. Бул демек ушундай өзү идиш менен идишти сата турган болсо, хакыйкый мааниси максат кылынбайт. Эгерде мен бир челек менен эки челекти сатып ала турган болсо, биз эмне болор? Жайыз болуп эсептеле берет. Түшүндүрбү? Ошол идиш менен бир идишти алып келип, эки идиш менен алмаша турган болсоз, бул жайыз болуп эсептеле берет. Биздин мазхабта. Анткени эмне үчүн? Риба болуш үчүн бизде эки шарт бар. Кодур анан не болуш керек? Джинс болуш керек. Бирок бул жакта кодур болбойт да. Кодурга кирбейт. Ошондуктан эмне болуп калат? Болбой калат. Бирок риба наса жүрүп калат. Анткени джинс бар. Түшүнүңүздөрбү? Риба наса деген өткөнсүздөр да. Же өтө элексиздер, кудури окуп атасыздарбы? Окусаңыздар айтып аласыздар. Риба наса деген кандай? Риба ал-тафадул деген кандай? Анан бул жакта демек хакыйкый маанисин амал кыла берсеңиз болот. Хакыйкый маанисин сата берсеңиз болот. Бирок мажази мааниси эмне болуп атат? Ошонун ичине кире турган нерсени микдар боло турган болсо, кодур боло турган болсо, анан джинс табыла турган болсо, анда эмне болот? Сатпайбыз. Демек бир челектин ичине кирген бир челек буудай менен экинчи челек буудайды сатпайбыз деген мааниде болуп калат. Анан бул жакта аам болуп калат деп айтып атабыз. Бул жакта аам болуп калат. Эмне үчүн? Анткени мунун ичинде ошол соонун ичине кире турган бүт нерсе максат кылына берет. Буудай болсун, жүгөр болсун, сахар болсун кете берет. Түшүнүңүздөрбү? Ошол тараптан аам болуп атат да. Бир эле буудайга чектеген жокпуз, бир эле немеге чектеген жокпуз. Мат'ум болсун, же болбосо гойрул мат'ум болсун. Кээ бирки мазхабтагылар мисалы үчүн тамактана турган нерсеге гана чектеп коюшу бизде боло берет. Любой нерсе. Тариф ас-сарих. Ас-сариху лафзун якуну ал-мураду бихи вадихан. Демек сарих деген кандай экен? Демек лафз болуп атат. Ошол лафздан истиамал кылып атканыңызда, истиамал кылып атса, бул өзү истиамалда жүрөбүз. Лафзды истиамал кылганда максат бизге ачык болуп калат экен. Бирок бул жакта дагы бир нерсе, вудух кайсы тараптан болот десе, бикасратул истиамал. Кинаяга келгенде бикиллатил истиамал.
Түшүнүңүздөрбү? Бикасра. Бул удух кайсы тараптан болот экен? Вада тараптанбы? Жок. Бул касратул истиамал. Мисалы үчүн бир сөздү ошол көп эле бир мааниде колдонуп өтөргөн болсоңуз, эмне болуп калат? Ал бизге ачык болуп калат. Мындан бул сөздөн эмнени максат кылдың деп отурбайбыз да. Демек буну тигини айтып аткан турбай деп түшүнө беребиз. Мисалы үчүн кандай? Кабиату ваштаройту дейт. Биату ваштаройту деген сөзүбүз, мисалы үчүн биатудан белгилүү, саттым. Иштаройту деген сатып алуу. Мисалы үчүн кулун айта турган болсо, анта хур деп айта турган болсо, бул белгилүү эле. Түшүнүңүздөрбү? Анта хур деп айта турган болсо, белгилүү эле. Так, анан бул айтып атабыз. Так. Бизде бул таксим мондай эмес. Биз буга чейинки жана хос, ам, муштарак, муаввалда өткөнүбүздө, хос бул нерсе хос боло турган болсо, бул нерсе ам, бул эки нерсе бир боло албайт. Муштарак өзүнчө нерсе болуш керек ар бири. Бирок мажазга, хакыйка мажазга келе турган болсок, мажаз экөөнүн ортосунда бири-бирине карама-каршылык бар. Мажаз экөөнүн, хакыйка мажаз болуп атат да. Анан могу неменин, сорих менен кинаянын ортосунда карама-каршылык бар. Бирок мажаз менен сорих менен хакыйканын, же болбосо сорих менен мажаздын ортосунда карама-каршылык жок. Киная менен мажаздын, киная менен хакыйканын ортосунда карама-каршылык жок. Демек, не болуп калат экен ошондо? Хакыйкат болгон лафзыбыз же сорих болушу мүмкүн, же киная болуп калышы мүмкүн. Мажаз болгон лафзыбыз кээде же сорих болушу мүмкүн, же киная болушу мүмкүн. Түшүнүктөрбү? Бул жакта тадахур болуп кетет, бири-биринин ичине кирип кетет. Кабиату ваштаройту. Хукмуху. Мунун өкүмү кандай? Южибу субута ма'наху. Демек бул өзүнүн маанисин эмне кылат экен? Испат кылып, ижап кылып берет экен. Түшүнүңүздөрбү? Ижап кылып берет. Вала яхтажу иля нияти. Демек ниетке муктаж болбойт. Ал эми кинаяда болуп турган болсо, ниетке же болбосо далалатул халга муктаж болушубуз керек да. Бирок бул жерде эмне дейт? Андай эмес дейт. Ниетке муктаж болбойсуз дейт. Керек болсо ошондуктан алымдар айтат: "Хатта лау арада ан ятакаллама", мисалы үчүн "Субханаллах" деп айта турган, айткысы келип туруп, "Фажара аля лисанихи анти талик" деп айта турган болсо аялына. Өзү максатта эмне кылып аткан? "Субханаллах" деп, кандай сен сулуусуң деп айткысы келип аткан. "Субхана кам анти жамила" деп айтайын деп аткан. Бирок сөз менен болуп кетти. Анти талик деген нерсе чыгып кетти да. Чыгып кете турган болсо талак түшөт дейт. Түшүнүңүздөрбү? Анткени анти талик деген сөз, бул сорих, талак деген сөз, бул сорих болуп эсептелет. Сорих болгондон кийин бул ниетке муктаж эмес. Мен мындан максат кылдым, мындан тигини максат кылдым эле деп отурсаң болбой калат. Түшүнүңүздөрбү? Талак түшүп калат. Же болбосо "Субханаллах" деп айтып туруп, айткысы келейин деп туруп, "Анта хур" деп кулун айта турган болсо, бул болду, бул эмне болуп калат? Азат болуп кете берет. Ниетке муктаж эмес. Бирок бул качан? Талактын түшүштүгү, же болбосо айтыктын түшүштүгү бул кайсы тарапта? Кодоан. Эгер казынын алдына бара турган болсо, казы эмне алып калат? Яхкумун биз-завахир. Сырткы немеге карап туруп, демек сенин болду да, оозуңан чыктыбы? Болду. Талак деп неме болуп коет. Ал эми диянатан фима байнаху ва байналлахи таала. Өзү менен Алладын ортосунда мамиледе талак түшпөйт. Түшүнүңүздөрбү? Бирок казыга алса, казыга бара турган болсо, казы түшүрүп коет талакты. Ка каулихи анти таликун. Анти талик деген сөз. Талик деген сөз ниетке муктаж эмес. Түшүнүңүздөрбү? Мейли кагысыдан болсун, же болбосо кагысыт кылып айтпаган болсун, айырмасы жок. Юфидул хукма. Анти таликун деген сөзүбүз өкүмдү ифада кылып, өкүмдү түшүндүрүп берет, өкүмдү испат кылып берет. Ал өкүм кайсы? Hukmdan maksat vuku'ut talaq. Düşünürsünüz? Hukma degen yufidu hukmahu, anti talaq degen sözüz, yufidu hukmahu özünün hükmü qaysı bolot? Talaqtın düşүүsü degen hükümdü ispat kılıp beret min gayri hajatin ila niyeti. Niyetke muhtaç bolbosun turur öyle. Düşündü? Tak. Al-kinaya. Tariful kinaya. Biz ayttık da janagı nemeni? Хакыйка сорих болуп калат, хакыйка киная болуп калат деп айттык. Эми бул жакта неме хакыйка сориха болсо кандай болуп калат десе, хакыйка сориха мисал үчүн буга тариф бере турган болсок, истиамалу лафзин ма'руфин би ма'наху al-haqiqi дейт. Демек бул бир тараптан не болуп калат экен? Талак бул хакыйка болуп атат. Хакыйка шар'ий болуп атат. Талак. Андан экинчи мааниси кайсы болуп атат? Сорих болуп атат. Сорих кайсы тараптан? Анткени бул талак ошол неме талак маанисине белгилүү болгон да. Никенин бузуу маанисине белгилүү болгон. Демек ошолда талак сөзү бир учурда эле хакыйкат болуп атат, бир учурда неме болуп атат? Сорих болуп атат. Хакыйкат болгондугу эмне тараптан болуп атат? Анткени шарият ушул немеге койгон, никенин бузууга койгон. Ал эми сорих болгон тарабы кайсыга болуп атат? Талактуу сөздү айтып, ниетке муктаж болбойбуз да.
Түшүнүңүздөрбү? Мааниси ачык болуп турат. Ошол тараптан болуп атат. Ал эми мажаз боло турган болсо, мажаз сорих боло турган болсо, сорихул мажаз кандай болот? Истиамалу лафзин ма'руфин би ма'наху ал-majази болуп калат. Демек кандай кылат экенсиз? Өзү бир, мисалы үчүн, бир лафз бар. Өзү ошол мажази мааниси менен белгилүү. Ла ашрабу же болсо ла акулу мин хадихи нахлати. Усул шашта келет. Имам Абу Ханифа менен сахибенин ортосунда хилаф келет. Ла акулу мин хадихи нахла. Мен бул немеден жебейм деп айта турган болсо. Дарактан жебейм деп турган болсо, курма дарактан жебей турган болсо. Хакыйкый маанисинде өзүн курма дарактын өзүн жеш керек. Бирок мажази маанисинде андан алынган чыккан мөмөнү жеш керек болуп атат да. Демек мөмөнү жештик бул не? Мажаз ма'руф болуп эсептелет. Мажаз ма'руф, мажаз мутаараф деп келет ал китептерде. Же болбосо мажаз ма'руф десеңиз болот. Мажази мааниси менен белгилүү болгон лафз. Ла акулу мин хадихи нахлати деген. Бирок ошол учурда эле эмне болуп калат? Сорих болуп калат. Сорих анткени ниетке муктаж эмес. Түшүнүңүзбү? Кеттик так. Al-kinayatu lafzun la yufhamu ma'nahu illa bi qarinatin deydi. Demek bul qanday ekan? Bul kinayanın manisi qarina menен gana түшүнүлөт экен. Qarina menен gana түшүнөт экенбиz. Кандай десе, qarina кандай? Мисалы үчүн ниет болсун, же болбосо далалатул хал болсун. Түшүнүңүздөрбү? Ниет болсун, же болбосо далалатул хал. Далил менен гана түшүнөбүз деп атат да. Ниетиңиз далил болот, же болбосо ошол неме далалатул хал далил болуп эсептелет. Кaqawlihi anti taliqun, неме anti ba'inun. Anti ba'inun. Ba'in деген сөздүн мааниси эки маанide колдонушу мүмкүн. Талак маанисинде колдонушу мүмкүн. Экинчи мааниси кайсы? Менден алыссың деген маанide колдонушу мүмкүн. Мен бияктамын, Бишкектемин, сен тең таластасың деп атат да. Же болбосо мен Кыргызстанда, сен Египетте деп атасың. Ошол маанини максат кылышы мүмкүн. Эгерде бул адам, мисалы үчүн anti ba'inun деп айткан сөзүн аялына ошентип айтып туруп, мен бул жакта, сен бул жакта деген алыстыкты максат кылса, дурус болуп кете берет. Талак түшпөйт. Эгерде anti ba'inun деп талакты максат кылса, талак түшөт. Бирок талак кандай түшөт? Талак баин түшөт. Түшүнүңүздөрбү? Талак баин менен талак рожинидин айырмасын билесиздер да. Байнуна эки түрдө болду, байнуна сугра, кубра болуп бөлүнөт. Так. Hukmuhu yujibu thubuta ma'nahu 'inda wujudi niyyati aw bidalalatil hal aw jawza aw dalalatil hal desek болот. Демек, бул өкүм кандай экен? Өзүнүн маанисин ижап кылып түшүндүрүп берет, бирок качан ижап испат кылып берет? Эгерде ниет бар боло турган болсо. Баинун деп айтып туруп, андан талакты максат кылса, талак түшөт деп атат да, талак түшөт. Бул ниет бар болгон учурда, же болбосо ниет жок, бирок далалатул хал боло турган болсо, анда да эмне болуп калат? Талак түшүп калат. Мисалы кандай десе? Мисалы үчүн, далалатул халдан ал-мураду биhi al-halatu az-zahiratu al-mufidatu lil-maqsud. Демек, бир негизги максатты түшүндүрө турган неме боло турган болсо, хал ошондой абал боло турган болсо, андан муну далалатул хал, хал ушул немеге биздин максат кылып аткан нерсебизге ачык айкындалып калат да. Кандай? Камузакаратит талак. Мисалы үчүн аял келип күйөөсүнөн талак сурап атат. Талак бер деп атат. Сен мындай кылдың, ортосунда шижар чыгып кетти. Уруш чыгып кетти. Сен кет анан үйүңө мындай тигиндей деп, анан сен ке давай мен талак бер деп ошондой сөз боло турган болсо, анти баинун деп айтып кое турган болсо, анти талакын десе бул жакта хилаф жок. Түшөт. Бирок анти баинун же болбосо анти алейя харамун деп кое турган болсо, сен мага арам болдуң дей турган болсо, харам өзү негизи бир нече мааниде колгонот. Сен мага арам болсуң, никең арам болду деген, же болбосо сен мага сыйырматтуусуң, хурмат маанисинде колдонот да. Ошентип айтып кое турган болсо эмне болуп калат экен? Ниети жок. Талак түшөт. Талак түшөт. Түшүнүңүздөрбү? Халал болбой калат да. Камузакарати талак болсун, аул гадаб. Мисалы үчүн аялы талагын сурай берди, бар жоголчу бар деп койду. 4 күнүңө кет деп койду мисалы, да. Же болбосо анти алей харам, же болбосо анти баин деген сөздөрдү айтты. Кинаят талакты айта турган болсом, эмне болуп калат экен? Талак түшүп калат экен. Так. Эми муну дагы биз айттык го, кинаянын дагы неме хакыйка киная болушу мүмкүн, хакыйка эмне болуп калышы мүмкүн, мажаз болушу мүмкүн. Кинаятул хакыйка кандай? Мисалы үчүн эко азыр мисалы үчүн ортобузда бирөө жарым кирип келе турган болсо, биз мисалы үчүн Садыр Жапаров жөнүндө сөз кылып атабыз деп койду. Садыр Жапаров баштап койдук да, баарыбыз билебиз. Ал мындай кылып койду, ал тигиндей кылып койду деп айта турган болсок, биякта кирген адам билбейт, бирок биз билебиз да. Бул киная болуп калат. Киная болуп атат, кайсы тараптан? Анткени мунун максаты белгисиз болуп атат. Тиги кирген адамга. Анан хакыйкат тараптан кандай болуп атат десе, анткени хуа деген домир өзүнүн музаккар муфратка коюлган да. Ошол тараптан хакыйкат болуп атат. Киная болгон тарабы кайсы болуп атат? Кирген адамга мааниси белгисиз болуп атат. Түшүнүңүздөрбү?
Эми ушул мажаз кинаяга мисал алып келе турган болсок, мисалы үчүн i'taddi деп айта турган болсок, бирөө киши күйөөсү келип аялына айтып атат i'taddi. Мунун мааниси эмне? Бул киная тутаракка кирет. Эми бул жакта айтып атат. Бул киная болгон тарабы кандай, мажаз болгон тарабы кандай. Өзү i'taddi деген бул неден алынган? Ihsodan алынган. Al-addu wal ihsodan алынган. Бир нерсени эсептөөдөн алынган. Өзү хакыйкый мааниси ошондой болуш керек. Бир нерселерди эсептеш керек. Эсептеш керек. Хакыйкый. Бирок муну иддага колдоно турган болсок, эмне болуп калабыз? Мажаз болуп калат. Идданы эсептей турган болсок, анда эмне болуп калат? Мажаз болуп калат. Мажаз тарабы ушундай болуп атат. Анан киная тарабы кандай болот десе, кээде бул немелерди эсептеши мүмкүн. I'taddi дегенде менин сага кылган жакшылыгымды эсепте деши мүмкүн. Же болбосо талагың алдың, иддаңды күт деп неметиши мүмкүн. Хайдыңды эсепте деши мүмкүн. Эгерде i'taddi деген сөздөн немени максат кыла турган болсо, мисалы үчүн ниетти максат кылып, неме талакты максат кыла турган болсо, талак түшөт да. Түшүндүрүп, i'taddi дегенде. Бул жакта жана фикта дагы келет. Мисалы үчүн i'taddiler булар мисалы үчүн байым болсо деле кээде булар менен рожи талак түшүп калат деген келет. Мисалы үчүн i'taddi, istabri rahimaki деген ошондой бир нече 3 алфаздар бар. Карап аласыздар иншаллах. والله أعلم بالصواب وإليه مرجع المآب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.